Бостеридеги 23 жаштагы Бекбол Аманкуловдун өлүмү боюнча ИИМдин Атайын багыттагы полкунун 3 милиция кызматкерине иш козголду. Бул тууралуу Ысык-Көл облустук милициясынан билдиришти. Маалыматка караганда, райондук милициянын тергөө кызматы тарабынан жайкы туристтик мезгилде коомдук коопсуздукту камсыз кылууга тартылган милиция кызматкерлери тарабынан кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы аныкталган. Факты каттуу кылынып, кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыш иши козголгон. Анын алкагында ИИМдин Атайын багыттагы полкунун 3 милиция кызматкери кармалып, райондук милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Кийин райондук сот алардын башкаргоо чарасын карап, 2 айга камакка алуу чечимин кабылдаган. Тергөө амалдары уланууда. Эске салсак, 6 августка караган түнү Бостериде Золотые Пески пансионатынын аймагынан 23 жаштагы жигиттин сөөгү табылган. Экспертизадан кийин милиция баланын талмасы кармап каза болгондугун билдиришкен. Бирок маркумдун достору анын эч качан талма оорусу болбогондугун белгилеп, тергөөнү акыйкат жүргүзүүнү талап кылышкан. Иште президент Садыр Жапаров өз көзөмөлүнө алгандан кийин тажрыйбалуу тергөөчүлөрдөн атайын ыкчам топ түзүлгөн. Кийин кылмышка шектелип 4 адам кармалган. 21 августта Ак Тилек өткөрмө пунктунун алдында жүк ташуучу унаалардын топтолушу катталды. Бул тууралуу Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматта саат 18:30га караган мамлекеттик чек арада Кыргызстандан чыгуу үчүн кезекте 370ге жакын унаа тургандыгы аныкталган. Кыргызстандын Чүй тилкесиндеги чек арачылары унаалардын жай өтүшүнүн себеби боюнча казак өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүү маселесин карап жатат. Саат 9-дан баштап 18ге чейин казак тарап 3 унаа өткөрдү деп айтылат билдирүүдө. Чек ара кызматы ведомство алар эч кандай чектөө киргизбегендигин жана өткөрүү пункттары кадимки тартипте иштеп жаткандыгын кошумчалады. Ысык-Көл облустук милициясы балдар иштери боюнча инспекторлору жашы жетелектердин мыйзамсыз иштеп жүрүшүнө каршы өспүрүм эмгек рейтин өткөрүп жатат. Бул туурасында облустук милициядан билдиришти. Маалымат кылайык, август айынын ичинде ата-энесинин камкордугусуз калган балдардын бул жолдуу жумуш орундарына интенсивдүү текшерүү жүргүзүлгөн. Жалпы 2187 объект текшерилип, текшерүү учурунда документтери жок иштеп жаткан 271 жашы жетелек бала аныкталды. Рейдтен өткөрүү инспекторлорго укук бузууларга ыкчам чара көрүүгө жана жагымсыз кырдаалга туш болгон балдарга жардам көрсөтүүгө мүмкүндүк берет. Бул алардын келечегине кам көрүүгө жана социалдык статусунун андан ары дагы төмөндөшүнө жол бербөөгө багытталган. Туруктуу рейдтер жаңы муундун өсүшү жана өнүгүшү үчүн коопсуздук жана колдоочу чөйрөнү камсыз кылууга багытталган деп айтылат маалыматта. Бул иш-чаралардын негизги максаты жайкы каникул учурунда эс алып жаткан балдардын коопсуздугун камсыз кылуу, ошондой эле алардын ден соолугуна зыян келтирген шарттарда иштөө учурларын аныктоо болуп саналат. Мындан ары кыргызстандыктар мамлекеттик баалуу кагаздарды мобилдик тиркеме аркылуу сатып алат. Бул туурасында финансы министринин орун басары Руслан Татиков билдирди. Министрлик Кыргыз биржа фонду менен биргеликте фондулук биржага мамлекеттик баалуу кагаздарды жүгүртүүгө чакыруу боюнча пилоттук долбоорду ишке киргизген. Буга чейин мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу жана жайгаштыруу улуттук банктын аянтчасында аукцион аркылуу гана жүргүзүлүп келген. Эми жаңы мүмкүнчүлүктөр кошулуп, биржалык финансы рыногуна чыгып жатат, деди Татиков. Төлөм системасы менен Кыргыз биржа фондунун платформасынын интеграциясы Кыргызстанда биринчи жолу Санарип платформаны киргизди. Ал жерде реалдуу убакыт режиминде корпоративдик акциялар жана облигациялар жеткиликтүү болот. Мамлекеттик баалуу кагаздардын ачык жарыяланышы ички жана тышкы инвесторлордун мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган чара экендиги белгиленди. Кыргызстанда 205 000 майыптыгы бар адам жашайт. Алардын 9 000-е угусу начар адамдар. Бул тууралуу эмгек социалдык өнүгүү министри Кудайберген Базарбаев билдирди. Министрдин айтымында жарым жылдан ашык убакыттын ичинде чоңдорго жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга бардык төлөмдөр 50%дан 100%га чейин көбөйтүлдү. Ошондой эле жеке ассистенттин кызматы үчүн төлөм көбөйтүлүп, аны былтыртан бери бала кезинен биринчи топтогу майыптыгы бар чоңдор дагы ала алышат. Бүгүнкү күндө бул кызмат
кызматын 13,7 миңден ашык чоңдор дагы, балдар дагы пайдаланат. Психоневрологиялык пансионаттардагы тамак аш үчүн төлөмдөрдүн өлчөмү көбөйтүлгөн. Иш менен камсыз кылуу кызматтары ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды кесипке үйрөтүүгө жана ишке орноштурууга активдүү көмөктөшөт. Кошумчалай кетсек, социалдык контракт долбоору ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын жашоосун жакшыртууга жардам берет. Катышуучулар өздөрүнүн бизнес долбоорлорун киреше алуу жана 1,4 миңден ашык чоңдор дагы ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жашаган үй бүлөлөрүнүн турмушун жакшыртышат деп айтылат министрдин билдирүүсүндө.